Президент Сооронбай Жээнбеков бүгін 14 октябрда Япониянын премьер-министри Синдзо Абеге Хагибис тайфунунун кесепетинен адамдардын курман болгондугуна байланыштуу көңүл айтты. Японияда көп сандаган адамдык курмандыктарга жана кыйроого алып келген Хагибис тайфуну жөнүндө кабарды абдан кайгыруу менен кабыл алдым. Кыргыз Республикасынын элинин жана жеке өзүмдүн атымдан каза болгондордун туугандарына жана жакындарына азасын тең бөлүшүү менен көңүл айтам. Ал эми бардык жабыр тарткандарга тез сакайып кетүүсүн каалайм деп айтылат мамлекет башчысынын көңүл айтуу телеграммасында. Кримде Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу кылмыш иши боюнча Бишкектин 1-Май райондук сотунун баштапкы отурумуна мурдагы президент Алмазбек Атамбаев келүүдөн дагы бир жолу баш тартты. Бул тууралуу анын жактоочусу Замир Жошев Азаттыкка билдирген. Ал Атамбаев менен бүгүн эртең менен жолукканын жана мурдагы президент тергөө изоляторунун жетекчилерине сотко барбай турганы боюнча арыз жазып бергенин кошумчалады. Алмазбек Шаршенович сот жана күч органдары мыйзамдын талаптарын одоно бузуу менен бийликтин тапшырмасын аткарып жатат. Ошондуктан ал сотко катышпайм деп айтты. Негизи мыйзамга ылайык айыпталып жаткан адам сотко катышуусу керек. Бирок жаздык процессуалдык кодекстин 275 беренесине ылайык айыпталуучу ишти менсиз эле карай бергиле деп кайрылса, баштапкы соттук угууларды айыпталуучунун өзү жок эле же башкача айтканда Алмазбек Шаршеновичтин катышуусу жок эле карай берсе болот. Биз Алмазбек Шаршеновичтин адвокаттары бүгүн соттон ал кишинин өзү жок эле сотто өткөрө бергиле деген өтүнүч келтиребиз, деди Жошев. Жактоочусу кошумчалагандай, эгерде сот алардын өтүнүчүн канааттандырбаса, Алмазбек Атамбаев сотко мажбурлоо жолу менен алып келиниши мүмкүн. Билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков жумуш сапары менен Нарын облусуна болду. Алгач министр Нарын облусундагы Казаалы Абиров атындагы орто мектебине барган. Кырда алга карата түзүлгөн шарттар менен таанышып, жаңы мектеп салына турган жер аянтын көрүп, курулушту тездетүү боюнча мүмкүнчүлүктөр караларын белгилеген. Жолугушууда министр мектеп жамаатына окуу процесске колдонуу үчүн 4 ноутбук, окуучуларга пайдалануу окуу жана адабий китептерди белекке берген. Андан тышкары октябрдан тарта мугалимдердин айлык акысы 30%га көтөрүлгөндөн кийин Абиров мектебиндеги ар бир педагог канча маяна ала турганы боюнча да маалымат берди. Аталган мектепте жалпы 162 окуучу билим алат, 21 мугалим жана 8 көмөкчү кызматкер эмгектенишет. Андан кийин министр Нарын шаарындагы номер 87 кесиптик лицейге барган. Окуу процесси, окуучулардын сабакка катышуусу, окуу өндүрүштүк базасы, лаборатория, цех, окуучулардын тамактануусу менен жеринде таанышып, мугалимдер менен пикир алмашты. Бүгүн 14 октябрда Манас менеджмент жабык акционердик коомунун күзөт кызматынын 30 инспектору нааразычылык акциясына чыгышты. Себеби аларды жетекчилик акы төлөнбөөчү 3 айлык эмгек өргүүсүнө чыгууга мажбурлап, ал аралыкта окуп келүүлөрү керек экендигин кошумчалаган. Кызматкерлердин айтымында эмгек өргүүдөн кийин алар жумуштан бүтүндөй кол жууп калуулары мүмкүн. Анткени буга чейин окутуулар болуп, бирок эң көп 2 жумага гана созулчу. Ошондой эле дагы себеби жаңы жетекчилик өзүнүн кадрларын алып келүү үчүн да ушундай кадамдарга барып жатат дешүүдө. Ал эми Манас эл аралык аэропорттун басма сөз кызматы бул маалыматты чекке кагып, нааразычылыкка чыккан кызматкерлер Бишкектеги филиалдын авиациялык коопсуздук кызматына которула тургандыгын, айлык акысы жана каралган социалдык жеңилдиктери ошол боюнча сакталаарын айтты. Акыйкатчынын аппараты Москвада тилемчилик кылган кыргызстандыкты мекенине алып келүүгө жардам берет. Буга чейин социалдык тармактарда эркек кишинин видео кайрылуусу чыккан. Ал документтерин жоготуп көчөдө калганын айткан. Текстилшики метросунда түнөп кайыр сурап жан багат. Айылына кайрылып үйгө алып кетүүсүн суранган. Кыргыз диаспорасынын активисттери бул адамдын өздүгүн аныктап, ал 44 жаштагы Оштун тургуну болгон. Ошто балдары жана аялы бар. Активисттер ага документтерин
топтоого жардам берерин айтышып, Москвадан жумуш издөөнү сунушташкан. Бирок тилемчилик кылып жүргөн киши үйгө кетерин билдирген. Диаспора Оштун тургунун мекенине кайтуусуна билет алып бермей болду. Омбудсмен жардам көргөзөт. Meni uygu alып кетчи. Кампо. Мен сени сагындым. Каядан боласыз? Оштун. Атыңыз ким болот? Ханибек. Ханибек. Урматтуу туугандар, кимде ким ушул кишини тааныса, метро текстилчикте жашайт экен, Оштон болот экен, документтерин жоготуп, ушинтип көчөдө калыптыр. Азыр магазин алдыда көрүп калдым. Элбире же ушу күйөөңүз эгер көрүп алсаңыз, метро текстилчикте урматтуу жердештер, ушу адамга жардамдашып коелук. Кыргызстанга кетишe күн сууп көчөдө калыптыр. Ооба. Эльвира. Мен көчөдө калдым. Мына кефир менен нан алып жүрөм. Алып кетчи мени үйгө. Алып кет мени. Эльвира. Урматтуу туугандар, кимде ким тааныса, байланышып коюңуздар. Күрөш боюнча ардагерлер арасында дүйнө чемпиону болгон жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчиси Мелис Турганбаевди чек арадан салтанаттуу тосуп алышты. Ага анын жакын саналаштары, жогорку кеңештин депутаттары, достору, туугандары жана журналисттер барган. Чек ара аймагында өтүп жаткан Чакан Аземде Мелис Турганбаевге тебете кийгизип чепкен жабышты. Эске салсак, 11 октябрда Грузиянын Тбилиси шаарында өткөн ардагерлер арасындагы эркин күрөш боюнча дүйнө чемпионатында Мелис Турганбаев алтын медаль алган. Ал финалда акшылык Джордж Брэджли менен беттешип 4-0 эсебинде жеңип чыккан. Бишкекте 14 жаштагы өспүрүм Никитин көчөсүндөгү көп кабаттуу үйдүн 7-кабатынан секирип кетти. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынан кабарлады. Маалыматка ылайык, окуя 11 октябрда болгон. Өспүрүм алган жаракатынан улам эсине келбей каза тапты. Айрым маалымат каражаттары каза болгон өспүрүм достору менен бирге дүкөндөрдүн биринен шоколад уурдаганы билинип калган соң ушундай кадамга барганын жазып чыккан. Бирок мындай маалыматты милиция бышыктай элек. Учурда өспүрүмдүн эмне себептен жанын кыйганы такталууда. Ош шаарында 55 жаштагы киши өз үйүндө асынып алды. Бул тууралуу Өздүк булактар билдирди. Маалым болгондой, 10 октябрь күнү саат 18:00 чамасында 1964-жылы туулган тургун өз үйүндө асынып алган. Окуяны Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан тастыктады. Туугандары маркумдун денесин соттук медициналык кароодон өткөрүүдөн баш тартышкан. Алар окуяны милицияга өздөрү кабарлашкан. Ош ШИИБтин маалыматы боюнча, маркум өзү жалгыз жашачу. Учурда ал эмне себептен өз өмүрүнө кол салганы такталууда. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан кармалган ИИМдин атайын тизмесинде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары турган 1981-жылы туулган МУ баш коргоо чарасы Ош шаардык соту тарабынан 12 октябрда каралып, өзгөртүүсүз калтырылды. Тагыраак айтканда, сотко чейинки өндүрүш учурунда абакта кармоо боюнча чечим чыкты. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Эске салсак, казак 1996-жылы туулган жаранга денесине залал келтиргендиги боюнча кармалган эле. Мындан сырткары, жогорудагы фактыны иликтөө учурунда Ош шаарынын тургундарынан дагы бир арыз келип түштү. Арыздануучунун жазган арызына ылайык, анын 2003-жылы туулган кызын күч колдонуп, уруп Ош шаарынын Манас Ата кичи районунда зордуктап койгон. Бул факты боюнча дагы кошумча териштирүү иштери башталды.
12 октябрь күнү саат 20:30 чамасында 102 кызматына Батыш автобекети тарапта адашып кеткен эне жүргөнү тууралуу билдирүү түшкөн. Жерине милиция кызматкерлери барып, карыяны 1-Май райондук ички иштер бөлүмүнө алып келишкен. Текшерүү учурунда карыянын өздүгү аныкталган. Ал 1938-жылы туулган экендиги жана жашаган жери такталып, үйүнө аман-эсен жеткирилген. Милиция кызматкерлери тарабынан Россиянын Новосибирск шаарынын Хилок базарынын жанындагы массалык мушташка катышы бар делген жарандар кармалды. Алардын бири Новосибирсктин 31 жаштагы тургуну. Буга чейин бир нече жолу соттолгон. Дагы бири 29 жаштагы жаран экенин Россия ИИМди Новосибирск облусундагы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Тергөө иштеринин жүрүшүндө шектүүлөр аталган базардын соодагерлеринин акча талап кылып, базарда иштөөгө тоскоол болушканы аныкталды. Учурда аларга Россия Федерациясынын кылмыш жаза кодексиндеги бейбаштык жана опузалап акча талап кылуу беренеси боюнча кылмыш иш козголуп, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Россиянын жалпыга маалымдоо каражаттарынын маалыматы боюнча шектүүлөрдүн бири жеке ишкер Абдирашид Ахмедов. Ал жашылча жемиштер менен иштеген Тамерлан компаниясынын жетекчиси. Буга чейин Кыргызстандын ИИМи Россия Федерациясынын кылмыш жаза кодексиндеги 213 берене жана 163 берене боюнча кылмыш иши козголуп, мушташка катышкан жарандар изделип жатканын маалымдаган. АКШда жаш түгөйлөр көчмөндөрдүн стилиндеги боз үй тургузушту. Бул тууралуу Лайф басылмасы жазат. Зак Бов жана Николь Лопес турак үйдү $65 000 бир жылга жетпей курушкан. Курулуштагы бизден алгачкы тажрыйбабыз болду. Суу түтүктөр, жарыктандыруу, пол, дубал бардыгын биз Николь экөөбүз өзүбүз жасадык. Ал эми каркасты достору менен тургуздук, дейт Зак Бов. Бишкекте эл аралык медицина университетинин алдында чет өлкөлүк студенттер мушташа кетти. Массалык мушташтын видеосу Инстаграмга чыкты. Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнөн билдиргендей, окуя бүгүн болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча мушташ Пакистандын жарандарынын ортосунда жанданган. Маклам. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун баш коргоо чарасы 23 декабрга чейин узартылды. Мындай чечим Бишкек шаарынын 1-Май райондук сотунда кабыл алынган. Эске салсак, 27 августта Курсан Асановго кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча айып тагылып жаткандыгы угузулган. Ал 7-8 августта Кой Ташта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында милициянын кызыкчылыгын сатты жана ишеничтен кетти деген жүйө менен кызматтан алынган.